Жупка кылуу процесси. Жупка орточо жумшактыкта жууруп алабыз. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Тыныктыргандан кийин майда бөлүкчөлөргө бөлүп, казанга ылайык кылып, мындай кылып кесип алабыз. Тоголоктоп алып, майда камырларды 10 бөлүккө бөлүп, ошол майда тоголоктолгон камырларды кесип, жайып, андан кийин кесип алабыз. Мындай кылып казанга ылайык кылып, азыр бир аз казан кичинераак болуп атат. Айыл жеринде жасалганда чоң казанга ылайык болмок. Жайып алгандан кийин казанга салабыз. Аябай кургаган казанга салдык. Какшыган казанга, аябай кызыган казанга мындай салып алабыз. Газды төмөндөтөбүз. Салгандан кийин өтө төмөн кылбайбыз, орточо төмөндүктө. Кызарып, какталат бул жупкабыз. Какталып, эки жагын тең алмаштырып турабыз да, мына казан түбүндө алмаштырып турабыз. Кызаргандан кийин мына биздин домашний каймагыбыз. Айылдан алып келдик. Домашний каймак, жуурулган каймак. Натуральный каймак керек жупкага. Мына кызарды. Эми болсо каймактан колубуз менен эле алып, жуурулган каймактан алып, толук камырга шыбап алабыз. Андан кийин шыбап алгандан үстүнө экинчи жайылган камырды жабабыз. Оодарабыз, ошо жабылган жагына оодарып туруп, жупканын бул жак биринчи салган жупкабыздын майлайбыз. Каймак сыйпалбаган жагына майлайбыз. Салабыз. Андан кийин мына экинчи камыр менен жайылган камыр менен жаап алабыз дагы. Кайра бул жагына алмаштырып. Мынакей дагы каймак сыйпайбыз. Толук шыбап алабыз. Көбүрөөктөн. Мына майлап туруп, кайра үстүнө дагы жайылган камырды кесип